Many people have a misconception. Көптөгөн адамдар исламды 400 жыл мурун пайда болгон жаңы дин деп туура эмес түшүнүшөт. Жана бул диндин негиздөөчүсү Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам деп ойлошот. Чындыгында ислам бул жер бетине кадам таштагандан бери жана Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул диндин негиздөөчүсү эмес. Бирок ал Аллах Тааланын акыркы жана акыркы элчиси, кабарчысы болуп саналат.